Ошондойлор болуп атат. Анан план бузулуп кетти да, азыр чычалап атышат. Анан мен айтарым, Садыр Жапаровду колдойлу. Садыр Жапаровго ишеним берели. Но 2 ай иштешсин, переде кылсын. Урматтуу элим, элибизде чоң кыйынчылык болуп турат. Урматтуу элим укула. Азыр эле мен телевидениеден көрдүм, жогорку кеңеш чогулуп алып, Бабановду шайлап атышат. Премьер-министрликке реформанын лидери аял киши эмеспи? Ошол киши кыз көрсөттү. Бабановду шайлап атышат премьерликке. Эртең жанжал чыгышы мүмкүн. Эртең бүстүгүнү. Анын аркы күнү да жанжал чыгышы мүмкүн. Акча таратылат. Бабановду шайлабагыла. Эртең акча таратылат. Алданбагыла 2000 сомго, 3000ге. Азыр эле мына телевидениеден көрдүм мен. Бабановду премьер-министрликке шайланып атат. Ошол үчүн мен Садырды колдойм. Садырды колдойбузбу? Садыр. Президентибиз түрмөдөн чыгып, аны туугандары чыгарган чыгар. Революциянын перевороттун аркасынан. Алмазбек Атамбаевга айтып кетерим. Эгер Жээнбековдун артынан түшөм, же ичкене кустуртам десе, бош жүрсүн. Андай болбой, эл шайлаган, элдин легитимный премьер-министрине азыра турган болсо, анда анын орду түрмөдө. Аны ошого жетиш керек. Атамбаевди турмуз иштей турган болсо. Ал эми Мадумаров кайта турган сөзүм. 87 баатырга эмне үчүн похоронго келген жоксуң десе, эмне үчүн мен барам? Ал баскынчылык менен басылды деген сөзү бар. Бул эмне деген сөз? Анан дагы бир передачадан угуп калдым. Сиз кыргызсызбы десе, нары бери карап, жалпы кыргыз, мага бүт нация бирдей дейт. Кыргызмын деп айта албай койду. Мен ошого нааразы болдум. Кылып аткан иштери, дурустары да бар, анча-мынча нар бер жагы да бар. Оңолор деп ойлойм. Андан кийин айтарым Бабановго. Бабанов тууралуу мен мурдагы окугам, 2 ай мурун, 1 ай мурун. Бул премьер-министр болот деп. Себеби эмне? Президентибиз талас элинен корккон. Талас көтөрүлүп, эметсе бизди жумуштан алып таштайт. 3 жылда алат, тигиндей мындай дегенди уккандагы бул эмне кылды? Бабановду мына шайлоо жаштакка өтүп кетсе, легитимный болсо, Бабановду премьер-министр болсо, Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам. Şu karşı bergen deputatlarga taң kalam. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограмм калбаптыр. 2000 Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп тургула, укула. Урматтуу депутаттар, танап 5 saat 4'ten 15 minut өткөн чейин танап. 3-cü mikrofon. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен тиги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула.
чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Bir katar lemi tuttuk. Қатындар қана елдерден дағы милсалар көйіп әттір ғой. Kesinlikle işte sumka aldığında sumkasını kesin takatını. İnternette gizlisiniz mi? İnternette gizlisiniz mi? Adına kazık, ne kirgizilse? Birinci mikrofon. Sadon Nurkoşevich. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ын сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ын өзүнчө бөлүп, 49%-ын өзүнчө бөлүп 2ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51% соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49% толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4 июль 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир 4-5 миллион доллар чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоодо мамлекетте муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү тиги инвесторлорго бербейлби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-маселе болуп, дастан өтүп кетти. Саталек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды саталек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындай да көлдү, нарынды саталанда. Урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 минутта бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретно сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш. 45-маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик,
Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип аттыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер ошону. Мына жаман деген Аскаракаев. Кумтөрдү ачып атканда 67% Кыргызстандыкы деп чечкен. Азыр акылдуу деген Атамбаев жер үйдө 1% Кыргызстандыкы жок. 1%. Башкарууда дагы бир кыргыз жок. Жер үйдө азыр Россияга сатып атат. Россия эмес. Россиянын бир гражданини Чечен Муса Бажаев деген бир бизнесмен. Бабанов айтып атпайбы, мен досумду алып келдим, акчасы көп анын тигинде мындай ток бала депчи. Мен да ток баламын деп. Ток эмес, алар араны ачылып калган балдар. Араны ачылган адамды тойгуза албайсың. Миллиард бер, тойбойт. Мына кара буран балдар айтып атат. Кара буран үстүндөгү кенди казакка ташып атпайбы? Балыктар өлүп калды деп атат. Чаңын эле. Ал жерде сианит жок. Элестеткиле сианит келгенде эмне кандай болот? Мына кече эле Сарууга барып келдик. 70 километр алыс экен. Кенчи. Анан тоң менен кетет экен. Бирок ошол жердеги чаңы жардырып атканда өстөрүм жана суусуна түштүр чаң эле. 20 жыл өлүп калды деп атат суун ичкенде. Бүгүнкү күндө жанагы майып жаш балдар төрөлүп атат. Алар болсо мына жайыттардын бүттүгүнөн айрылып атат. Ал жер мертвый зона болот. Ал жердеги суу нарындын суусуна түшүп атканы далилденип атат. Биздин өзүбүздүн экологдор сууда сианит бар деп чыгарып атат. Көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик экологдор айтып атат. Жанагы атайын сууду текшергендерчи. Сианит уже нарын суусуна кошулуп атат деп. Эми 1000 тонна бар кумтөрдү ушулар чече албай келатты 5 жылдан бери, да? Уурдап суурдап. Эми 100 тоннасы бар. Ушул жер үйдөн бизди жырга төрөбү. 1% Кыргызстандыкы жок болсо, бардыгы бир кишиге же башкарууда бир киши жок болсо Кыргызстанда. Өстөрүп элет да. Бердин бардыгы мында курчап алып туруп, эртесин баарыбыз ошого кошомо туруп чуркашат. Ошол эле жанагы чеченге же оруска. Табиятты талкалап, бизнес жазааныңар токтотуп кылат атабыз. Мына Өмүрбек Бабанов айтып атпайбы, мына 100 миллионго сат. Өзү 300 миллион долларга Пенза, Россиянын Пенза деген областында цемент завод куруп атат. Эгер Талас элин жакшы көргөн болсо ошол заводду ушу Кара Бурага же Таласка куруп койбойт беле. Кыргыз алтын 111 миллион төлөгөн. 50 кылабыз деген. Ошол уталбай атат. Бунун конкурс жанагы жарыяланган конкурс. Өзү ачык эле коррупция. Бир школьник балага деле көрсөтсөм дайым болуп тур да. Мамлекеттик ишкана 111 миллион берип атса, Россиялык бир чечен 100 миллион берип утуп кетип атат. Бул эмне деген шындык?